Урматтуу телекөрүүчүлөр, программабызды улантабыз. Жана биздин студиябызга дагы бир жаркылдап кирип келген таланттуу айым бар. Өзү эле кирип келбей бизге белектерди кошо ала келиптир, Мага мондай сонун калем алып келиптир. Алания деп жазылып турат, укмуш. Мына ушундай кооз алып келген экен. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдире эле дагы тааныштыралы. Азыркы учурда көпчүлүк сүйүү угуп аткан кыздарыбыздын бири десек болот. Социалдык тармактарда, интернетте жарып ататырлары. Ошол жактан көбүрөөк популярдуулукка ээ болуп, эл оозуна алынган Үмүтай Абдышева бизде конокто. Кош келиңиз. Кош келдик, саламатсыздарбы? Сөздө таппай сүрдүп кететпи? Мындай айперинин көркүн көргөндө эле, чачын көргөндө эле мындай. Анан окшошпай кийинип алыптыр деп. Айрыкча айымдар баягы бири-бириңиздер менен окшош көйнөк кийип калсаңыздар, мындай кандайдыр бир башкача көз караштар пайда болот го, андай болбойт атабы сиздерде? Жок, мен тескерисинче абдан сүйүндүм. Босогодон кирип келгенде эле жазды тосолчу эртең дегендей мындай үнүбүздөн эле сүйлөшкөндө эле мындай түшүнүштүрбүз да. Түшүнүшкөнбүз да. Болгону түсү гана окшош, анан өтө эле окшош деп капа болбоңуздар. Кандай жүрөсүз? Жаңылыктар барбы? Абдан сонун. Курчунумда жаңылыктар аябай эле көп, ашып ташып атат. Жакында эле ушул Түркиядан келдиңиз, Ооба, сиз айткандай, акыркы сапарым Түркиянын Стамбул шаарында болуп өткөн Эмит 2018 деген жарманкеде болдум. Андан мурун болсо баягы жаңы жылды кандай тоссоң, жыл боюнча ошол салт сакталат деген нерсе бар го. Ошонун сыңарында эле 2016 жылы Кытай жергесинде жаңы жыл тосуп келген мекендештер менен бирге. Ал эми бул жыл болсо Стамбулдагы Кыргыз достук маданият кому деген ком бар. Ошол агалардын чакыруусу боюнча барып, ошол жаңы жылга ыр белек тартуулап келген чагым. Анан эле жаңы жылдын башталышы менен эле 1-2 күн өткөндөн кийин эле кайрадан Батыш Европага барып, ошол жактан Франция, Голландия, Бельгияга барып, ошо кыргыз мекендештерге жолугуп, кусалыктарын жазып, жарыпыларын жазып, комузум экөөбүз саякаттап келдик. Тилекке каршы комуз экөөбүз эле да. Бизден салам айттыңызбы биздин мекендештерге? Ооба, аябай көп кишиден салам айттым. Анын катарында албетте сиздер дагы барсыздар, абдан сүйүнүштү. Силерге дагы кайра салам айтты. Ооба. Анан эми Үмүтай ушинтип эле жердин баарын кыдырып жүрүптүр, саякаттап эле жүрүптүр. Анан ошол жакта жүрүп айылды эстеп сагынган учур болдубу? Албетте, ааламга жол айылдан башталат деп бекеринен айтылбайт. Ошол нерсе менде дагы бар, себеп дегенде мен кадимки эле айылдык нукура кыргыздын кызымын. Айта кетчү нерсе, ал кезде мен чачым айпериникиндей болчу, кара түстө болчу. Анан көпчүлүк азыр шарт болуп калдым деп койбойсузбу? Жасалма чач кийип алдыңызбы деп кармап көргөндөр бар да. Жок, шаардык дегенден алысмын. Баягы замандын талабына жараша өзгөрүлүп улам сайын турган чагым. Жок, өзгөрүлгөн себеби дагы бар да. Биздин генде мындай ак чач көп да. Анан ошол кара чач болсо ак болуп көрүнүп калат, анан ошол көрүнбөсүн деп мындай агыш жакындатып койгом да. Эки окшош болсун деп. Кичине окшош аралашып. Түшүнүктүү. Айылыңыз туурасында айтып бериңизчи. Мен Скөл областына караштуу Тоң районундагы Карагоо же болбосо Карл Маркс деген айылда чоңойгом. Мен 3 айымдан баштап 12 жашыма чейин тайне таятамдын колунда өсүп, шырдак шырып, курак курап, картошка айдап, кайра жыйнап, отоп, кетмен чаап, сугарып эле өскөн кызмын. Айрыкча таята тайненин колунда өскөндөр айрыкча жумуш кылбагандар болот. Ал эми сиз айтып баштасаңыз, жок, менден башка небереси болбогондуктан үйгө кирип айылымдардын, эшикке чыгып эркектердин жумуштарын аткарчумун. Кадимкидей эле отун аралап, балта менен отун чаап, атам экөөбүз ата-апа дечимин да, экөөнү баягы кичинекей чагымдан чоңоюп калгандыктан. Анан кандай десем, уйсап дегендей, ой кайтарып, кой кайтарып, айран жарып, баягы апам жапкан нанды баштыкка салып алып, барып ошентип эле уй тосуп, кой тосуп келген убактар болгон. Элестете албай атасың.
Нукура айылды кыз турбайсыз. ооба, нукура, нукура. Келиңиз, азыр биздин телекөрүүчүлөр буга чейин да сиздин келүүңүздү суранышкан дегендей ырларыңызды угуп, сиздин фанат болуп атышыптыр. Сизден чыгарма болсун, жакшы. Макул, анда эмесе эң акыркы ошо интернет айдыңына чыгарып, абдан жакшы алкоолорго татып жаткан Төмөнбай Колдошов агабыздын Жүрөктө сүйүү боздойт, же болбосо Сиз мага ушунчалык жагасыз да деген. Ошол кеч эсте калды көзүндөгү, көргөндөн үмүтүмө чөзүлбөдү, жүрөктү жүзгө бөлүп кетти окшоп, жылдыздай уячалар, жылдыздай уячалар жүзүңдөгү. Сиз мага ушунчалык жагасыз да, көктөгү жылдыздардай жанасыз да, экөөбүз бир болбойбуз ат теңдөйнө, жүрөктөң арман болуп, жүрөктөң арман болуп каласыздар. Жүргөндө жадап турмуш бардыгынан, таберик болдуң окшойт тагдырыма, эрчишип алам кезип кеткем келди, аргасыз калдым жердин, аргасыз калдым жердин тардыгынан. Сиз мага ушунчалык жагасыз да, көктөгү жылдыздардай жанасыз да, экөөбүз бир болбойбуз ат теңдөйнө, жүрөктөң арман болуп, жүрөктөң арман болуп каласыздар. Маңдайга ушундайды жазган окшойт, көзүңүз күлүп турса сезим козгойт, экөөбүз баратабыз эки жолдо, а менин жүрөгүмдө, а менин жүрөгүмдө сүйүү боздойт. Сиз мага ушунчалык жагасыз да, көктөгү жылдыздардай жанасыз да, экөөбүз бир болбойбуз ат теңдөйнө, жүрөктөң арман болуп, жүрөктөң арман болуп каласыздар. Ай, баракелди. Анан байкадыбы аны жактырганыңызды? Албы? Ал байкамаксанга салды. Байкамаксанга салды, Ооба, жүрөт. Эх, мындай. Сонун. Аябай сүйлөшүп алгандай эле. Анан эмне айтсаңыз, мисалы акыркы убакта сизде соц тармактардан, интернеттен аябай мындай көрүп, анан ошол эле көрүүчүлөрдүн саны да аябай көбөйүп, жана черный глаза деп ырдап баштадыңыз. Ошол ырдын автору сизге чалбадыбы? Ай, Үмүт ай, менин ырымды эмне ырдап атасың, ай, менден уруксатсыз же уруксат алдыңыз беле? Рас ырдаптырсың. Аябай жайылды. Сенин аркаңан мага да көп көрүүчүлөрдүн саны көбөйдү деп айтып.
Айдамир байке чалды. Айдамир Мугу, Ал кантип бирдап калдыңыз? Мындай кандай идея келди же өзүнчө эле отуруп ошону салайын дедиңизби же кандай болуп калды? Менде ушу идея деген алдын ала келбейт да, мындай ошол учурда эле мындай тутанып кетет да эмнегедирчи. Ар бир ырдаган сайын эле мисалы болду интернетте андай болбойт десең эле бир жерин ырдадың бүттү кетти да, мындай ошол жерден жолума чыкты. Баягы бир шернеде бир жакшылыкта отурганбыз, жакшы жерде. Анан бир эже мындай комуз серсең эле мындай тамашалай беришет го, мисалы Деспаситону ырдап берчи, же болбосо Черная глазаны ырдап берчи, же мындай бир сындап, бир тамашага салып ушинтет го. Анан бир эже эле мындай күтүүсүз жерден эле Черная глазаны ырдасаң да билейин деп калып атпайбы? Анан менде бар болчу алчы. Ырдайм деп туруп ошол жерден ушунчалык бир эргүү менен ырдагам. Биледи анан эже? Ооба, биледи. Сөзүнө турду. Сиз айтып калбадыңызбы жанагы комузду алсаң эле дароо бир ырды сунанып кетет депчи. Ошол эске келип кетти. Баягы кичине кезибизде биз да баягы гитараны кармап алып, эми баягы гитара менен ырдап жүрчүк да. Анан кичинекей бир бала жаныбызга келип, байке дейт, десе, гитараңызда Ананайын деген ыр барбы дегендей сыяктуу да. Ошол сыяктуу. Аябай популярдуу болуп атат. Ананайын деп эле. Ананайын деп баштап кеткенсиз. Ана жана жаным сүйүп жандай көргөн деп тагырдап калдыңыз. Деги эле сиз комузду мындай бир эле комуздун күлөрүнө эмес, башка дагы инструменттерге окшотуп ойноп келесиз. Ошол эле гитара, Ооба, мындай кандай десем, жаштардын табитин түшүнүп болбойт да. Ар ким ар кандай табитте жүрөт. Анан комузду көтөрсөң эле, бул кыргыз дейт да, өздөрүнүн кыргыз экенин унутуп коюпчу. Башында комуз көтөрүп, комузга катышып жүргөндө мен 7 классымдан баштап катыштым. Анан башымда кийиз топу оймосу менен, чачым узун, өрүп алгам эки жакка. Анан тыпыйып комузду көтөрүп алып, чоң жол менен кетем да, жол алыс, жөө барам бирок. Анан кетип барсаң, тиги кыргыз экен деп ушинтишчи да. Анан өйлө намыстанчумун, уялчумун. Анан комузду көтөрбөй да барып калган күнүм болгон музыкалык школгачы. Анан кийин азыр болсо сыймыктанып көтөрөм да. Рас эле ошол суукка тоңуп, музыкалык мектепте мага орун болбосо дагы таң 6-га жазылып, агайды да кыйнап барып катышып үйрөнгөнүм азыр акыбете кайтып атат да. Анан күйдүм чогуу Алымкан, же болбосо кыргыздын элдик ырларын ырдаганда көп киши кызыга бербейт. Анан акырындык мен ушундай ырларга салып барып, анан даярдап барып, анан ошол ырга келгенде, анан кийин машинасынан болобу же радио ар жактан карасаң, жалаң комуз менен ырдалган ырларды көчүрүп алып укканын өзүм көргөм да, көп болгом. Анан кичине болсо да салымым бар деп сыйынып каласың да. Кыргыз ырларынан да сырткары ушул башка тилде, Черные глаза, ошон менен катар эле түрк тилиндеги оф деген ырыңыз да көбүрөөк таанымал болгон. Ушул ыр жөнүндө айтып берсеңиз, оф деген эмнени түшүндүрөт? Оф деген ал деле ошо киринде сөзгө кирет, үшкүн туура айтасыз. Анан баягы окшош да тектеш тилдер болгондуктанчы. Анан алар кандайча, мен Кыргыз-Түркмөн университетинде окуп жүргөн мезгилде шаркы ярышмасы деген баягы ырлардын жарышы деген конкурс болуп калды. Анан ал кезде мен Сон мектуп деген ыр бар болчу. Сон мектуп деген акыркы кат, же болбосо чок узакларда, аябай алыста деген ыр бар да. Ошону аткардым. Анан Хаят байрам болсо деген ыр бар, жашоо майрам болсо деген абдан позитивдүү, шаңдуу ыр да. Анан өзүм дагы ушинтип жүрөм го. Анан жарашат, мага жарашат ырдадым. Анан ошол конкурста бир кыз оф ырдаган. Анан ошонун дароо эле жагып калып, анан кийин баягы бир жакка барсаң эле концертте болобу же той топур жакшылыкта болобу, шаңдуу ырың барбы деп суранышат да. Анан бар деп туруп эле оф ырдап кетесиң. Негизинде анын мааниси абдан кайгылуу да. Баягы айрылуу, күтүү, эмне мынча мени кыйнайсың, оф ушунча күттүм, тажадым, эмне мен менен ойнойсуң, мен сенин оюнчугуң белем, ушундай мааниде да. Бирок жырмай турдап каласыз. Элим бар мындай, бактылуулук жөндөр турат. Жыргап аткандай сезилет сизге деле, чындыгында. Сонун чыгармаларды аткарасыз, сизге ийгиликтерди каалайлы. Бүгүн көп ырдатпайлы деп чечкенбиз. Убакыт дагы бир аз өзү дагы суранган. Убакыт кийинен болгондо
оф-офту дардатмакпыз, үф-үфтү дардатмакпыз. Бардыгын ырдатмак сыматтуу. Ооба. Сизге терең ыраазычылык билдирели. Чоң рахмат. Албетте жанагы өзүңүз айтып кеткендей комузду мындай башка дүйнөгө таанытып, бир гана кыргыз элин эмес, бүткүл дүйнө жүзү комуз эмне экенин, кыргыз эли ким экенин билсин. Макул. Кабыл алдым. Чоң рахмат сизге келгендигиңиз үчүн. Эми ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн таң маанайда биз айылдагы кыш деген сонун теманы алып чыкканбыз. Деги эле бардык айыл жөнүндө айтып бергенге жетишпесек дагы кереметтин айтып бергенге жетиштик, Ооба, кичине болсо дагы айылдын өзгөчөлүгүн, кичине болсо да туулган жердин топурагы алтын экенин дагы сиздерге бир аз болсо да эскерткенге аракет кылдык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз, бир гана кийинки эфирге чейин деп коштошолу. Бүгүн сиздер менен Айпир Адамкулова жана Алмаз Шер болдук. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Аман туруңуздар.